Салам достор. Азыр биз жалпы республикалык тестирлөөдө эң көп келүүчү эсептердин бири болгон бөлчөктөрдүн оңой чыгарылыш жолдорун карайбыз. Бардыгын шашпай жана түшүнүктүү кылып түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Азыр биз 6 эсеп карайбыз. Алардын 5-өө салыштыруу, ал эми бирөө функция. Биринчи эсепти карайлы. Биринчи эсеп мындай түрдөгү эсептер окуучулардын көңүл буруусун текшерет. Анткени биринчи келип караганда бул эки бөлчөк бири-бирине окшоштой көрүнөт. Эгер сиз бул эки бөлчөктүн окшош эмес экендигин аныктап алган болсоңуз, анда аны кантип салыштыруу керек? Бул оңой эле. Биринчи бөлчөк бул дурус бөлчөк, ал эми экинчи бөлчөк буруш бөлчөк. Эреже боюнча дурус бөлчөктөр ар дайым бирден кичине болот. Ал эми буруш бөлчөк ар дайым бирден чоң болот. Демек бизде эки сан бар, бири бирден кичине, экинчиси бирден чоң. Албетте, бирден чоң сан биздин учурда чоң болуп эсептелинет. Экинчи, моундай бир эсеп. Аларды салыштыруу керек. Аларды толук эсептөөнү чыгарбай, бул эсептердин бөлүгүн чыгаруу менен салыштырып койсок болот. Биринчи эсепте бизде эки бөлүмү окшош болгон бөлчөктөр бар. Алар 2ден 3 жана 2ден 1. Ал эми экинчи эсепте да 3ден 4, 3ден 2. Биз аларды кошуп коебуз. Көпчүлүк окуучулар ушул жерден адашат. Эгер бул жер минус болсо, анда 3ден 4тү 3ден 2ден кемитебиз деген ой менен алар ката чыгарып алышат. Бул сандын алдындагы маанинен көз каранды. Эгер сандын алды 10 болсо, демек алар кошулуш керек. Эми эсептөөнү жүргүзөлү. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бул жерде чыгарган менин сандардын түстөрүн өзгөртүп кандай кылайын? Көп кылайын. Биринчи бөлчөктү жазалы. Word. Мен колдонгон программа Word 2010. Эгер сиздер да ушундай бөлчөктөрдү жазуу жөнүндө кызыгып жүрсөңүз, Word программасына комментарийга оюңузду калтырсаңыз болот. Бул жөнүндө дагы өзүнчө бир видео чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Ошобуз дагы бир бөлчөк. Ал 2ден 1. Алардын жыйынтыгы бизге 2-ни берет. Эмнеге 2? Анткени 3гө 1-ди кошсок 4, 4 2-ге бөлгөндө 2 келип чыгат. Бизде бөлүмдөр бирдей, ошондуктан жалпы орток бөлүм берүүнүн кереги жок. Кийинки бөлчөктү жазабыз. Плюс 3ден 1. Кийинки амалды иштейли. Бизде эки бөлүмдөр окшош бөлчөк бар. Аны иштеп коелу. Чындыгында бул эсептерди ооз-эки гана иштегенге мүмкүн. Албетте, жалпы республикалык тестирлөөдө сиздерде убак аз болот. Ошондуктан ооз-эки иштесеңиздер болот. Булар канчалык деле татаал эмес. Бул жыйынтык дагы 2 чыгат. Эмне үчүн 2? Анткени 4гө 2-ни кошсок 6, 6-ны 3гө бөлсөк 2. Бул жакта калган бөлчөктү жазабыз. Анын алдында минус белгиси бар. Минус 2ден 1. Ооба, энди салыштырууга бир аз оңой. Караңыз, бизде 2 ушундай бир сан келип чыкты. Алар түшүнүктүү болсун үчүн өзүмчө жазып коеюн. Мынакей 2 плюс 3ден 1
2 minus 2'den 1. Kimisi çoğun ekendigi azır görünüp kaldı. Eğer 2'ye 3'ten 1'de koşsak, demek bu san 2'den çoğun san olur. Eğer 2'den minus 2'den 1'de kemitsek, al 2'den kiçine san bolup kalar. Demek birinci eseptin çoğunluğu bizim şöyle çoğun. Keyinki esepti karaylı. Bu uçurda birden kiçine sandı kemitip жатабыз. Bölçöktün alımında. Alemin bölümünde birden kiçine sandı birge kemitip жатабыз. Егерде кошуу жана кемитүүнүн эрежеси боюнча эки санды кошкондо же кемиткенде эң чоң сандан кемитилет жана чоң сандын белгиси коюлат. Бул учурда бизде 1 чоң сан 0,93төн чоң жана 1'дин белгиси минус. Эгер бөлчөктүн бөлүмү минус сан болсо, анда бүтүн бөлчөк минус санга айланат. Minus san 10 sandan ар дайым кичине болот. Minus sanга түшүнбөсөңүз, minus san бул терс сан. Алдында минус белгиси бар. Терс сандар ар дайым 10 сандардан кичине болот. Биздин учурда 1 чоң. Кийинки учурду карайлы. Мында бизде бөлчөк жана ондук бөлчөк бар. Экөө тең минус белгиде. Эми аларды кантип салыштыруу керек? 8'di 9'ga bölүү керекпи? Жок. Оңой жолу 0,8'di жөнөкөй бөлчөккө айландырып алуу. Аны кантип керек? Түшүнүктүү болуш үчүн мындагы өлчөмүн кичирейтип башка түстө кылайын. 0,8'di жөнөкөй бөлчөккө айланталы. Кантип айлантабыз? Биринчи жазалы. Ал барабар болот. Минус белгисин жазган жокмун. Аны кийин койсок болот. Аны могул түрдө ажыратып алсак болот. 0 бүтүн жазылат. Жана бул жака бөлчөк коюлат дагы. Окулушундай 10'дон 8. Демек бөлчөктүн бөлүмү 10. Ал эми алымы 8. Бул кандай түргө келет? Бул 10'дон 8 деген. Түргө келет. 10'дон 8. Демек, минус 0,8 барабар. Бул жакка жазайын. Барабар. Минус бөлчөк белгисинин астында. Кечиресиздер, бөлчөк белгисинин астында деп айтылбайт. Бөлчөк белгиси деп айтылат. 18. Ушундай жыйынтыкты алабыз. Мына өчүрөйүн. Демек бул эки бөлчөк. Экөөнү салыштырыш керек энди. Бизде бөлүмдөр ар башка, ал эми алымдары бирдей болгон бөлчөктөр бар. Эгерде бөлчөктүн бөлүмү канчалык чоң болсо, ал сан ошончолук кичине болот. Эгер анын алдында минус белгиси бар болсо, эгер ал сан канчалык нөлгө умтулса, ал сан ошончолук чоң болот. Демек биздин учурда минус 9'dan 8 кичине. Анткени эгер 9'dan 8 менен 10'dan 8'и салыштырсак, 9'dan 8 чоң болмок. Бирок 10'dan 8 0'го жакын, ошондуктан минус белги болгондуктан минус 10'dan 8 чоң болот. Эми кийинки эсепти карайлы. Бул жерде эки бөлчөк бар. Алар татаал бөлчөктөр. Эмнеге татаал? Анткени аларды бөлүү кыйын. Аларды кантип салыштыруу керек? Ар бирин бөлүп, чыгарып, чарнебекти толтуруш керекпи? Же болбосо жөн гана салыштырып коюунун дагы жолу барбы? Албетте жолу бар. Бул учурда биз
бөлчөктөрдүн алымдарын барабарлап алышыбыз керек. Кантип барабарлоо керек болгону, чоң бөлчөктүн, эгер кайсы бөлчөктүн алымы чоң болсо, аны алым кичине болгон бөлчөктүн алымына бөлүү керек. Ошондо бизге жалпы көбөйтүүчү келип чыгат. Бөлчөктөрдүн негизги касиети боюнча бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн бирдей эле санга көбөйтсөк, бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Ал жалпы көбөйтүүчүнү кантип табуу керек? 115-ти 23-кө бөлөлү. Бул жака жазайын. Сандардын түсү менен өлчөмүн өзгөрттүм. Эми жазабыз. 115 бөлүнгөн 23. Табуу бизде барабар болот 5-ке. Эгер күмөнүңүздөр бар болсо, өзүңүздөр чыгарып көрүңүз. 5-ке барабар болду. Бул бизде жалпы көбөйтүүчү катары бул бөлчөк алабы. Жалпы көбөйтүүчү катары алсак, 20 бөлчөк жазабыз. Бешти 23-кө көбөйтөлү. 115. 32 көбөйткөнгө дагы болот. Эми 32-ни 5-ке көбөйтсөк 0. Анын астында 2 көңүлдүү 15, 16. 160. 160. Бул бөлчөк 160 деген түпкө келди. Демек, анын ордуна биз 115-тен 160 деп жазып алсак болот. Эми салыштырууга бир аз оңой болуп калды. Эмне үчүн оңой болуп калды дегенде, алардын алымдары бирдей. Эми бөлчөктүн эрежесине кайталы. Эгерде бөлчөктүн бөлүмү канчалык чоң болсо, ал бөлчөк ошончолук кичине болот. Карасаңыздар, бизде экинчи бөлчөктүн бөлүмү 163, ал эми биринчи бөлчөктү 160. Биринчи бөлчөктүн бөлүмү кичине, ошондуктан бул бөлчөктүн мааниси чоң болот. Бул тажрыйбада далилденген теория. Эгер күмөн санап жатсаңыздар, өзүңүздөр эми кийинки эсепти карайлы. Бул жерде бизде функция бар. Анын ичинде маани бар жана сыртында дагы маанилер бар. Бул жерде карап көрсөңүздөр, бул логика. Эгерде f от x плюс x'тан 1 барабар x квадрат плюс x квадраттан 1ге барабар болсо, анда f от 2,2ден 1 эмнеге барабар деген суроо коюлуптур. Бул учурда биз бул f оттун ичиндеги маанини бул жердеги мааниге окшош кылып алышыбыз керек болот. Ошондо биз жөн гана бул жерде x'тин ордунда турган сандарды бул жерге коюп чыгарып койсок болот. Эми кантип чыгаруу керек? Окшош эмес. Караңыздар, бул жерде x'тин алдында плюс бар, ал эми бул жерде плюс жок. Плюсту кантип пайда кылуу керек? Кайсыл жерден алуу керек? Эгер сиз бөлчөк менен жакшы тааныш болсоңуздар, анда аралаш бөлчөк эмне экенин билесиз. Эгер билбесеңиздер, комментарийге оюңузду калтырсаңыздар болот. Бөлчөктөр, алардын түрлөрү жөнүндө да кеңири сөз кылууга алсак болот. Азыр алалы. Эми жазабыз 2 бүтүн бөлчөктү сызалы. 2 бүтүн 2ден 1. Аны кантип жөнөкөй бөлчөк кылып алууну менин оюмча баардык эле билсе керек, бирок кантип могул түргө келтирүү керек. Карайлы. Аралаш бөлчөктү жөнөкөй бөлчөккө келтирүү үчүн бул алдында турган бүтүн санды анын бөлүмүнө көбөйтүп, анын алымына кошуу керек.
Бул деген эки бөлчөктү кошуу деген эле маани. Караңыздар. Эки бөлчөк жазайын. Биринчи бөлчөк 1-ден 2 плюс 2-ден 1. Ушул түргө келет. Бул аралаш бөлчөк ушундай түргө келет. Эми аны 2-ни 1-ге бөлсөк, 2 келип чыгышын бардык эле билсе керек. 2 плюс бөлчөктү сызалы 2-ден 1. Караңыздар, менин оюмча азыр биздин бул бөлчөк бул жерде функциядагы бөлчөккө окшошту деп ойлойм. Эми ордуна эле коюп маанини чыгарып коелу. Чыгарсак азыр шрифттин өлчөмүн жана түсүн өзгөртөйүн. Андан кийин жазам. Бул жерге ордуга эле коелу. 2-нин квадраты бизде x 2-ге барабар. 2-нин квадраты бизде 4. 4 плюс бул жерде 2-нин квадраты дагы эле 4, 1 бөлүнгөн 4. 1-ди 4-кө бөлсөк 0,125. Жооп 4,125. Ушундай жооп алабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына жетти. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар, кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, комментарийге калтырсаңыздар болот. Жана кызыктуу эсептер, кызыктуу татаал эсептер болсо, менин Instagram баракчама жөнөтсөңүздөр болот. Instagram баракчанын ссылкасын мен описанияга калтырып коем. Көңүл бурганыңыздар үчүн